Европа биримдигинин ачык коомчулук, ачык жалпыга маалымдоо каражаттары долбоорунун алкагында ишке ашып жаткан жаңы муундарды өнүктүрүүдөгү социалдык өнөктөштүк темасы аркылуу жаш муундардын алдында турган көйгөйлөрдү талкуулоо, өнүгүүгө жана тармактар аралык өз ара аракеттенүүгө багытталган Кыргыз Республикасынын стратегиясын жана багыттарын угуу, ошондой эле өз ара аракеттенүү тажрыйбасын талкуулоо менен жаштарды өлкөнүн өнүгүү иштерине аралаштыруу болуп саналат. Ар кайсы аймактарда орчундуу маселелердин көп болуп атат. Эң нескиси ошолордун ичинен миграция маселелери, ошол ичинен жанакы экологияга тийилип аткан таасирлер баягы. Андан тышкары жанакындай жаштардын көйгөйлөрү, анан үй бүлөдө зомбулук деген ар кандай ушундай бир көйгөйлөрдү аныктап, биз деген ошонун негизинде анан ар кайсы областыбызда ушундай семинарларды өткөрүп, ошону кандай жоебуз, кандай кылабыз. Мына ушул багыттагы Талас облусундагы маселелерди ачыктоо же аныктоо үчүн семинарга коомчулук өкүлдөрү, жарандык коомдук активисттери жана жаштар ММК өкүлдөрү чакырылган. Семинардын алкагында жаштар социалдык маселелер, жарандардын укугун коргоо, диний жаатта жаралган маселелер айтылды. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жакшыгүл Узакбаеванын айтымында, укуктук талаадан алганда көбүнчө эл үй бүлөдөгү чыр-чатактар, мүлк маселеси боюнча талаш-тартыштар жана кыз ала качуу менен зордук зомбулукка байланышкан суроолор жана жардам сурап кайрылгандар болот. Талас областындагы адамдардын укуктарынын сакталышы боюнча буга чейин түз байланыш болуп өттү. Түз эфирде көбүнчө жарандар алимент, балдардын укугу боюнча кайрылышты. Ошо алиментти убагында ала албай жаткандыгын, ата энеси тарабынан балдарга камкордук көрүлбөй жаткандыгы боюнча көп маселелер боюнча суроолор берилди. Андан тышкары эле жер маселеси боюнча бизде ушул Талас областында жер маселеси көйгөйдүү маселелердин бири болот. Ошо жерин баягы убактылуу бирөөгө арендага берип коюп, же бир кандайдыр бир жагдайлар боюнча өзүнө каттатылбай калган маселелери боюнча да кайрылышты. Мамлекеттик өнөктөштүк, жергиликтүү бийлик органдарынын социалдык өнөктөштүгү жана жаштарды өнүктүрүү жаатында жалпыга маалымдоо каражаттары менен жарандык коомдун өкүлдөрүнүн өз ара аракеттенүүсүндө көпүрө болуусу кажет. Анткени өлкөдө болуп жаткан өзгөрүүлөр мамлекеттин саясатын туура багытта калкка жеткирүү менен туура көз карашты калыптандырууда массалык маалымат каражаттарынын орду зор. Эгер маалымат аз болсо, диалог, дискуссия аз боло турган болсо, анда баягындай бир чыр-чатактарга алып кете турган коркунучтар деле бар. Ошондуктан бул долбоордун мааниси өтө жогору. Биз түрдүү сегменттерди, түрдүү баягындай багыттагы диний, этникалык башка багыттагы сегменттердин бардыгын жалпы бир биримдикке, жалпы бир максатка Кыргыз жараны, Кыргыз Республикасынын жараны катары ошол биримдикке бириктиришибиз керек да. И массалык маалымат каражаттары бул жерде коомдогу тигил же бул маселелерди, коомдогу тигил же бул баягындай көтөрүлгөн демилгелерди массалык маалымат каражаттарынын катышуусу менен биздин жарандар эркин мамлекеттин өнүгүшүнө катышып, өзүнүн оюн пикирин кошууга мындай шарт түзбөш керек да. Мамлекет жарандык коом жана карапайым эл ортосунда ар дайым тыгыз мамиле болуусу керек. Болбосо ортодо ар кандай чыр-чатактардын жана калктын нааразычылыгы жаралуусу толук мүмкүн. Ошондуктан Европа биримдигинин ачык коомчулук, ачык жалпыга маалымдоо каражаттары долбоору көйгөйлүү маселелерди ачыктап, аны чечүү жолдорун сунуштоону максат кылат. Анткени өлкө аймагында уюштурулуп жаткан семинардын жыйынтыгында айтылгандардын баары президенттин администрациясына жөнөтүлөт. Биз азыр туура багыт, өнүгүүнүн туура векторун тандадык деп эсептесек жаңылышпайбыз. Демек, ушул диалогдун, ушул дискуссиялардын негизинде жалпы коомчулуктун, жарандарыбыздын катышуусунун, активдүү катышуусунун негизинде биз мамлекетибиздин келечегин курушка аракет кылышыбыз керек. Себеби коомдо түрдүү маселе, экология дейбизби, үй бүлө маселелери дейбизби, же болбосо кылмыштуулук дейбизби, же болбосо дагы башка социалдык маселелерби, ошол багыттарда көптөгөн проблемалар бар, маселелер бар. Аны жок деп айта албайбыз. Ошол маселелерди баягы чечүүнүн жолдорун жергиликтүү ошол маселелерге катышкан адамдар бизге караганда жакшыраак билет. Ошондуктан жарандар ушул дискуссияларга, ушул талкууларга өзүнүн пикирин, ой пикирин айтып, өздөрүнүн сунуштарын айтыш керек. Аны массалык маалымат каражаттары чагылдырып, мамлекет менен жергиликтүү
жарандык коомдун өкүлдөрү мамлекеттик органдар менен биргеликте мамлекеттик жөнөтүш үчүн чогуу иш алып барыш керек. Долбоордун негизги максаты сөз эркиндигин жана өз пикирин билдирүүнү илгерилетүү аркылуу адам укуктарын коргоого багытталган. Долбоор эркин ой пикир жана маалымат алмашууга, жарандардын маселелерин угууга жана чечүүгө өбөлгө түзөт. Долбоорду ишке ашыруу мөөнөтү 2019 жылдын ноябрь айынан 2021 жылдын октябрь айына чейин жүргүзүлөт. Рахат Бейшалиева, Чыңгыз Бокошов, Ислам Канатбеков, Талас шаары.